Assalamu алейкум, Кыргыз элим, урматтуу Көкбөрү оюнунун күйөрмандары. Бүгүн 30 августта Чолпон Ата шаарында Көкбөрү Федерациясынын кезексиз конференциясы болуп өттү. Конференциянын күн тартибинде Көкбөрү оюнунун эрежесинде өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизүү боюнча маселе каралды. Талкуу абдан жакшы өттү. Биз бул эрежени бүгүн бекитүү конференцияны ушул президентибиздин кубогунун алдында өткөзгөнүбүздүн себептери да бар. Абдан маанилүү бул эреже, бул биздин көкбөрүчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылыш керек. Бул жерде бир топ эрежени бир топ жагына өзгөртүүлөр болду, толуктоолор болду. Абдан чоң талкуулардан кийин 400 делегаттын катышуусу менен ушул эреже кабыл алынып бекитилди. Биз жалпы Көкбөрү Федерациясынын жетекчилиги, көкбөрүчүлөрдүн атынан мен мамлекетибиздин жетекчиси Садыр Нуркожоевич Жапаровго, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, мамлекетибиздин коопсуздук кызматынын төрагасы Камчы Кыдыршаевич Ташиевке терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү күндө мамлекетибиз болуп көрбөгөндөй, мамлекетибиздин экономикасы болуп көрбөгөндөй өнүгүп атат. Жетекчилерибиз ушул спорт тармагында дагы абдан басым жасап, спорттун өнүгүүсүнө чоң салымдарын кошуп жатышат. Биз ошону көкбөрүчүлөр дагы сезип турабыз. Биз көкбөрүчүлөр ар дайым ошол бүгүнкү жүрүп аткан саясатты колдоп, биз абдан терең ыраазычылык менен ошол бүгүнкү жасап аткан жумуштарга, өлкөбүздүн өнүгүп атканына, элибиздин бакубат жашоосуна болуп аткан аракеттерге биз абдан кубанып турабыз. Ошондуктан биз ошол мамлекет жетекчилерине жана анын командасына бекем ден соолук, иштерине ийгиликтерди каалайбыз.